Öte bir tонкий маселе. Эгерде сиз соопты ниет кылбасаңыз, сизге сооп жок. Сиз кызмат кылдыңыз, бирок соопты ниет кылган жоксуз. Сизге сооп жок. Сизге сооп жок. Сиз садака бердиңиз. Соопты ниет кылган жок, сизге сооп жок. Жок. Демек, кайсы амалга сиз соопты ниет кылсаңыз, ошондо гана болот. Шуну пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям муну кененирээк айтып койду бир хадисте. Масалан, "Ман сама Рамадан иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тaqaddama min dambi." Ким Рамазан айда орозасын тутса, иман менен Аллахтын өкүмү деп ишенип, макулбу? Ва ихтисаб соопту бүт кылып, ошону күнөөлөрү кечирилет. Hazret Umar razıyallahu anhu aytat. Umar razıyallahu anhu aytat. Ким соопты ниет кылбаса, ага сооп жок дейт. Демек, мечитке келгенде соопты ниет кылайлы. Динди сөз сүйлөгөндө соопты ниет кылайлы. Укканда соопты ниет кылайлы. Мусулман менен учурашканда соопты ниет кылайлы. Мусулман ата-энебизге кызмат кылганда соопты ниет кылайлы. Куран окуганда соопты ниет кылайлы. Зикир кылганда соопты ниет кылайлы. Алланын ыраазычылыгы үчүн өзүнчө бул. Амал кабыл болуш үчүн Алланын ыраазычылыгы ниет болбосо кабыл болбойт. А сооп алыш үчүн ниет дагы керек.